Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Бүгүнкү биздин видеобуз ушул гүл жөнүндө болмокчу. Бул гүлүбүздү бир карап көрсөк, биздин глаксиния гүлүбүзгө окшоп кетет, бирок бул башка гүл, сининgia гүлү. Бул гүлүбүз жарыкты жакшы көрөт, бирок жарык кыйгачынан тийген жерлерде туруш керек. Ошондой эле эртең менен күн тийип өтүп кеткен терезелерде жакшы өсөт. Нымдуулукту жакшы көрөт. Топурагы абдан кургап кетпеш керек. Бул гүлдүн жалбырагына дагы суу чачпайбыз, бирок жалбырагын нымдуу чүпүрөк менен же болбосо душ кылып, ортосуна сууну тамызып албай, абайлап жалбырактарын сүрүп турганды жактырат. Жаздан баштап күзгө чейин бул гүл гүлдөйт. Ошол убакта биз дагы ар түрдүү суюк витаминдерди берип турушубуз керек. Көбөйтүү жолу деле бул гүлдү уругу болот, ошол уругунан өстүрүп алсак болот. Жана жалбырагын сындырып алып, өзүнүн бутагынан сындырып алып, черенок кылып, ошолордон көбөйтүп алсак болот. Бул гүлдүн дагы клубини бар. Ошол гүлдүн клубини чоңойгондо, ошону дагы ортосунан бөлүп туруп көбөйтүп алсак болот. Кичирээк сининgia гүлдөрүн жыл сайын топурактарын алмаштырып турабыз. Топурактары дагы абдан витаминге бай, торф, перлит аралашкан жеңил топурак болуш керек. Чоңураак гүлдөрдү 2-3 жылда бирден топурагын алмаштырабыз. Удобренияларды 15-20 күндө берип турабыз. Суюк удобрения беребиз для комнатных цветов деген удобрениялардан. Ошондой эле бул гүлүбүз күзүндө дагы покойго кетет, уйкуга. Ошол убакта түбүндөгү клубинди салкын, караңгы жерге 3-4 айга чейин сактап койсок, андан кийин кайра өсүп чыгат. Башка гүлдөргө түшкөндөй бул гүлдөргө дагы курттар түшөт, белокрылка түшөт, клеш түшөт, мучнистый, червец түшөт. Ошондой эле трипси дагы түшөт. Ошол убакта биз бул гүлдөрдү көптөгөн дарылардын түрү бар. Ошол дарылардан алып туруп, инструкциясына карап, дарылап өстүрүп алабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.